Стресске түштү, бала бар, бала экен да азырга эми ситуацияны түшүнбөй ататтар. Өзүбүздүн айылга эле барып окуйук, кетейик деп ататтар. Түшүндүрүп атабыз, өзүбүз дагы аракет кылып атабыз. Жерде окуйсуңар энди үйүбүз бүткүчө деп. Кулпунай Абдазизова чек ара жаңжалынан улам үй-жайсыз калгандардын бири. Ал жашаган Миңөрүк айылы Тажикстандын Сур айылы менен чектешет. Каргашалуу окуяда тажик тарап анын үйүн толугу менен өрттөп кетишкен. Аталган айылда жалпы 50 үй тонолуп өрттөлгөн дейт каарманыбыз. Үйлөрүбүз күйүп кеткен, айылыбызда 100% толук күйүп кеткен. Күйгөнгө чейин тоногон. Үйдө бытовый техникалар болгон да. Ошонун күйгөндө да темир тезектер калыш керек үйдө. Калган эмес. Темир тезектери да калган эмес. Полный тоноп чыгып, анан күйгөн. Жолдошум Москвада эле, гаражда машина бар эле. Машинабыз да күйүп кеткен. Кулпунай айым учурда үй бүлөсү менен Баткен шаарында Батирде жашап жатат. Алар менен кошо Батирде дагы бир үй бүлө жайгашкан. Жалпы 12 киши чогуу күн кечиришүүдө. Кулпунай Абдазизованын 3 баласы бар. Ал балдарынын окуусун кырдаалга байланыштуу үзгүлтүккө учуратпоо үчүн убактылуу шаардагы мектептердин бирине киргизген. 5-А класста окуп жатам, Батынын үстүндөгү номер 3 мектебинде. Мен өзүм келечекте солдат болуп өз мекенимди коргогум келет. Миңөрүк айылын коргойм мен келечекте. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянсак, Кулпунай айым сыяктуу үй-жайсыз калгандардын 4497си жарандардын үйлөрүндө жайгашкан. Аларга мамлекет тарабынан тийиштүү жардамдар көрсөтүлүүдө дейт жергиликтүү бийлик. Бүгүнкү күндө ушул Баткен шаары, Баткен районунда ушу элдер өздөрү үйлөрүн берип, ошол жерде жашап жатышат. Бул жерде ушу элге ыраазычылык билдирип кетебиз, туура түшүнүү менен кабыл алышып, баары ушул өздөрү бош турган үйлөрүнө белгисиз мөөнөткө мындай ижара албай турган кылып берди. Анан ал жерде өзүңүздөр билесиздер, качып келгенде өздөрү эле келген. Ошол жарандарга биз убактылуу дагы төшөнчөлөр менен камсыз кылып атабыз. Анан продукталар менен да берип келдик. Бүгүн эртең булар таркап бүтөбүз. Бүткөндөн кийин ошол бир айлык кылып, ошол продукталар менен камсыз кылып беребиз, ошо үй күйгөндөрдү келип жашап аткандарды. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекет тарабынан ошол 200 миңден акча берип атат, ошо үй күйгөндөргө. Булар кайтарымсыз, ошол убактылуу жашап турганга да берилип аткан акча каражаты. Белгилей кетсек, сентябрь айында кыргыз-тажик чек арасында орун алган жаңжалда Баткен облусунун аймагынан 136.770 жаран эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянсак, анын 4000ден ашууну үйүнө кайта элек. Чек ара аймактарында учурда калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүүдө. Тазалоо жумуштары дээрлик аяктап, үйлөрдү куруу иштери башталган. Нурпейил Ашур кызы, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа, Баткен.